Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den bir ayetinde "Elem ta'lem ennallaha ya'lemu ma fi's semai vel ard inne zalika fi kitab inne zalika alallahi yesir." Yer jana asmandагы нерселердин баарын Аллахтын билишин, Аллах Таала бардык нерселерди билип турушун билесиңби? Жана бул нерсенин баары, боло турган нерсенин баары тагдыр китебинде, ал-лавху al-mahfuz. Мына ошол тагдыр китебинде жазылган. Инна залика алаллахи ясир. Бул нерсе тагдырдын бардык нерсенин алдын ала жазып коюшу жараткан Аллах Таала үчүн бул жеңил нерсе. Тагдыр маселесинде туугандар, адамдар четтелүү гана бир маалыматка болот. Тагдыр маселесин адамдын акылы бул нерсеге жетиши оор болгон маселелердин бири жана бул гайб маселелеринен. Ошондуктан биз шариатыбызда келген өлчөмүндө гана бул нерсени биз түшүнүп билебиз. Бул маселеде чукулдашып киришип кетүү дагы туугандар адамды алып барып туңгуюкка алып барып коюшу шексиз маселе. Аллах Таала ма асаба мин мусибатин фил арди вала фи анфусикум илля фи китаб мин qabli an nabra'aha inna zalika alallahi yasir. Жер үстүндө, жер бетинде кандайдыр бир кырсык болбосун, же силердин жаныңарга, өзүңөрдүн жашооңорго, адамдын жеке денесинде, анын жашоосунда болгон нерселердин бардыгы ишке ашырбастан туруп, бул нерселердин бардыгы тагдыр китебинде жазылган дейт Аллах Таала. Фи китабин мин qabli an nabra'aha. Бул нерсени ишке ашпастан туруп, бул тагдыр китебинде жазылган. Inna zalika alallahi yasir. Мына ушул жерде Аллах Таала аятты дагы, аяттын аягын бул нерсе Аллах үчүн жеңил деп Аллах Таала кабар берип атат. Жаратуучу кудурети чексиз болгон, данышмандыгы чексиз болгон Аллах Таала үчүн бул нерсе жеңил. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын хадисинде жер менен асмандар жаралбастан туруп 50.000 жыл алдын тагдырларды, ошол макулуктардын, калайыктын тагдырларын Аллах Таала жазып койгон. Бул дегени жер менен асмандар жаралбастан туруп туугандар ар бирибиздин кыямат кайымга чейин жашай турган адамдардын боло турган нерселердин баарын тагдырларын Аллах Таала алдын ала жазып койгон. Бул нерсе адамдар үчүн өтө оор, адамдын акылы бул нерсеге жетпейт. Бирок жараткан Аллах үчүн бул нерсе жеңил. Inna kulle şeyin halaknahu bi qadar. Biz bardык нерсени тагдыр менен, өлчөм менен жаратканбыз дейт Аллах Таала Камар сүрөсүндө. Мына ошол нерсеге туугандар ыйман келтирүү бул ыйманыбыздын негиздеринин бири мына ошол тагдырга ишенүү. Эгерде ким деген бул тагдыр маселесине ишенбестен четке кага турган болсо, бул автоматтык түрдө ыймандан чыгып кетет.